Качан биз өзүбүздү хан сезип керсейип жүрөбүз. Качан айыл өкмөтүңүз өзүнчө мамлекет. Акимиятка келсе бул жакта өзүнчө мамлекет. Губернаторго барса губернатор да өзүнчө мамлекет. Мына айыл өкмөт мисалы үчүн күнүнө ошол жергиликтүү эл менен айылда ошол иштейт туурабы? Бул айыл өкмөттүн кандай мамилеси бар бул элге ошондой кылганда? Бул туура эмес да. Биринчиден айыл өкмөт ошону бар жокту тактап, эжеге жакшынакай сүйлөп, көңүлүн алып, Замыч. Бул киши барбы? Ооба, бар эле чыгып кетти. Качан? Жакшы жок экен, болгондо кууп чыгат эди. Башымды уруппа деп. Мен бара турган эшигим калбады, бийлигим калбады, кабылдама эшигиңиздер ham калбады. Бакыт Төрөбаев келет деди. Аны угуп туруп, балам ошо нокатта туруп угуп калып, апам Бакыт Төрөбаев келет экен, жүрүң деди. Микрофонго жеттим. Арызымды жер дегенде эле менин микрофонумду шарт өчүрдү дагы, айыл өкмөт сүйлөдү. Экитеси кандай бол деди, чыгарып берди. Мен эч кандай үнүмдү сүйлөтпедим, толук маалымат жетпедим. Ошону тиктеп туруп, Бакыт Төрөбаевыңыздан үндөбөдү. Биз кандай бийликте жашайбыз? Нокаттын акимиге келсем, жериң берилбейт, каякта жерди сага берип атат деп мени урушуп, ондай ham чыгарып койду. Бизге окшогон акчасы жоктор бекер эле бийликке барыппыз, бекер эле акыйкат деппиз. Аңкайтышып койду. Эч ким менин үнүмдү укпады. Чолок балаңды 2 жылдан бери жетелеп жүрөсүң деп, мына акимдин замы мени урушты. Жетелеп чыгарып койду. Азыр менин көзүм тиригиде ушул акыл болбосо, буларды ким коргойт анан? Ким коргойт? Бизге окшогон бейбечелер жашоо жокпу? Биз кандай заманда жашап атабыз? Балам 2-нчи группада өзүмдүн жеримди өзүмө бербей койду. Мунапыска кирбептир деди. Машинада жашадым 3 күн. Нерелерим. Урматтуу президент Садыр Жапаров, мен кайрылуум ушул группада баламдын бизге тийген 2001-жылы тийген жерибиздин аркасынан 2 жылдан бери чуркап жүрөмүн. Чуркап бийликке 5 жолу бардым. 5 жолу барып, 3-сүдө төрага Камчыбек Ташиевке үнүм жетти. Үнүм жетип, Нокаттын УКМКсыга мен жазган арыз келди. Ал арызды көрүп, төрага угуп атсаңыз, сизге мен чоң рахматымды айтамын. Мен үнүмдү угупсуз. Буларга келсем мени ыйлатып колумдан жетелеп чыгарып койду. Өкмөт опшу укпайт биздичи. Барбаган эшигим да калбады. Энекемин баламдын укугун опшу коргой албадым. Мен акыйкат заман бар экен деп ишендим. Мен сиздерге сөйөндүм. Булар акыйкатта мени аңкайтып койду. Бардык приказыңызды, немеңизди отказ кылды. Бизге жерди бербей турган кылып чечим чыгарып койду. Ушул күндө 1-сентябрь күнү дагы мен сизге бардым. Урматтуу Камчыбек Ташиев, бирок өтө кабылдамаңызда арыз жаздым. Жазып барганда мен о жерде тууганым жок. Атамдын үйү жок, машинада жашадым 3 күн. Нерелеримди алып бардым. Алып барсам, колумдагы ошо неберем 9 айлык неберем температура болду. Күтө албадым убактыңызды. Ол жерде убактылуу менен кабыл алат экенсиз. Кайтып келдик. Азыр ушул күндө неберем детскийде больницада жатат. Булардын лидерлериңиз үчүн бизге окшогонду тынчыбайт. Мейли мен балам таза болгондо мен ыйлабайт эдим. Балам 2-нчи группада өзүмдүн жеримди өзүмө бербей койду. Мунапыска кирбептир деди. Бул негизги акыйкат. Акча чечет экен, мен аны түшүнбөпмүн. Сиздерге мен 5 жолу кайрылдым, 5 жолу бардым. 3-сүсүдө гана ошо төрага Камчыбек Ташиев, сизге үнүм жетти. Мен акча дебеймин, үй бергиле дебеймин. Мен жеримди эле коп койсом, мен өзүм балама өзүм үйүмдү салат элем. Ушул дагы тиричилик кылышка акысы жокпу? Же бул жашашка укуктуу жокпу? Майыптыгыны чолок балаңды 2 жылдан бери жетелеп жүрөсүң деп, мына акимдин замы мени урушты. Ошентип жүгүрүп, булардан отказ болуп барып, Оштун мемесиге жолуктум. Губернаторго. Ого ham кантип жолугушту билбей эле биз аңкай барсак, олайынга катыштык. О жерде губернатор жерди бизге берди. Жер берилет деди. Десе биз сүйүнгөн бойдон чыгып
бала чакамды, неберелеримди алып келсем, Оштон Нукатка келгиче жарым саат убакытта жерди сразу отказ кылды. Ол кандай берип, кандай отказ кылганы, бизге окшогон бейбечелер жашоо жокпу, биз кандай заманда жашап атабыз. Губернатор отказ кылды. Билбейм, буяка кирсем, буяк киргизбей койду мени. Нукаттын акимиге келсем, жериң берилбейт, каяктагы жерди сага берип атат деп мени урушуп, ондайам чыгарып койду. Мен эчтеке дебедим. Анан значит, булар чечпейт экен, анан сиздерге бардым. Сиздерге 5 жол кайрылдым. 5 дем барсам, киргизбейт экен. Ошол жердеги мемелериңизден бүт бизди таанып бүттү. Только арыз жаз. Сумкама катыңыздар толуп кетти. Бардыгы бир сөз, бир закон. Биздин законубуз жокпу? Бизге меме карабайбы? Биз Кыргызстандын жараныбызга акыры. Ушул биздин үнүбүздү эч ким укпай, акыры айлабыз жок. Кече ошентип барып кайтканыма шунчалык мемеге бардым. Шуга чыгышка мажбур болдум. Байлар алып атат, байлар сатып алып атат. Эстип экен элдим. Акчасы балдар үндөй эле жерлерин алып калды. Бизге окшогон акчасы жоктор бекер эле бийликке барып, биз бекер эле акыйкат деппиз. Аңкайтышып койду. Эч ким менин үнүмдү укпады, эч ким менин үнүмдү укпады. Эртең эле мен бул дүйнөдөн өтсөм, бул балам акыбалым эмне болот? Азыр менин көзүм тиригиде ушул акыбал болбосо, буларды ким коргойт анан? Ким коргойт? Нукаттын акимиге кирсем, 2 жылдан бери жетелеп чолок балаң менен жүрөсүң, сага жер бербейт деди, орабо деди. Кааласаң бар бийлигиңе деди. Айыл өкмөтүмө деди, барып шончолук каттайсың, шончолук жазышты билесиң, ошол жактан чечим алып ал деди. Ошолор сага чечим берет деди. Мен чечим берет экен деп ишенимен бардым. Ойтеги балдар эч кандай бу жерде чечим жок деди. Олар мага түшүндүрүп жолго сап коет. Ортто деле мен расходум түштүм, неберемди урутуп алдым. Балам үчүн энелик милдетимди күйүп, алсыз эне болдум дагы эчтекен жыйынтыгына чыгарбадым. Мен үй сураган жок эдем. Акча дагы сураган жокмун, ачка калдым дегеним жокмун. Бирок ушу баламдын соц пенсиясы менен жашайбыз биз. Ага дагы айттым, жерлерди сатып атат. Ошолорго окшогонду карабай, бизге окшогонду карабайсыңарбы? Байлар алып атат. Жер адистин диплому жок экен го десем, ол көрсө тууган экен. Онуям эл айтты, ол тууган убара болбо деди. Сенин колуң, менин колумдан кыскасы эчтеке келбеди. Жыйынтык чыкпады. Бакыт Төрөбаев келет деди. Аны угуп туруп, балам ошо Нукатта туруп угуп калып, апам Бакыт Төрөбаев келет экен, жүрүң деди. Анан биз ровно 9-га келсек, бу жер толуп тура мелис экен. Анан биз сурадык, Бакыт Төрөбаев келет экен десек, келелек, туруп тургула деди. Туруп тургула деди, анан биз отура берипиз. О көрсө, ол качан эле кирип кеткен экен. Ошондой ham куту ушул жерде ыйлап атып тополоң кылып, мен кирем эле, менин арыз муум бар деп зорго кирсем, неме кылды, микрофонго жеттим. Арыз муумду жер дегенде эле менин микрофонумду шарт өчүрдү дагы, айыл өкмөт сүйлөдү. Экитеси кандай бол деди, чыгарып берди. Мен эч кандай үнүмдү сүйлөтпедим, толук маалымат жетпедим. Ошону тиктеп туруп, Бакыт Төрөбаевга үндөбөдү. Биз кандай бийликте жашайбыз? Акыйкат барбы? Урматтуу Канчыбек Ташиев, сизден ушуларды мен өтүнүп суранамын. Буяк чечпейт экен, эмнеге өттү, бизде арыз жазгыла дейсиз, буяк чечет дейт экенсиз. Ойтке барсак дагы арыз жазгыла, буяк чечет дейт экенсиздер, эч кандай чечпейт экен. Булар ким үчүн иштейт? Уже отказ, бар жолубуз отказ болду. Эң негизги акча жоктугу болуп атат. Бу жерде акча жоктугунан биз жерибизди ала албадык. Мунапска кирбеди деп эле сүрүп салды бизди. Байлар алды. Байлар маза кылып алды. Ушул күндө ham сатып атат, жерди сатып атат десем деле эч ким мени укпады. Анан айыл өкмөтүмө дедим, көп болсо мени иштен айдарсың да деди. Мага демекти столго жабышып калсын, столго жабышып тура албай калсын. Ушу менин кайрылуум. Сиздерден суранамын. Акыйкат барбы? Акыйкат болсо чечип бериңиздер. Мен бара турган эшигим калбады. Бийлигим калбады. Каалдама эшигиңиздер ham калбады.
сураңыздар, ошол жерде полный биздин мемелерибиз түштү, паспортторубузду регистрация кылды. Ошолорго эми ыйласам да, жалдырасам дагы эле, эже биз сиздин үнүңүздү уккан менен убакыт жок дейт. Урматтуу аким, мына эжебиз интернет аркылуу мага байланышка чыккан. Телефондон мага ыйлап, 4 балам бар, анын экөөсү инвалид. Айыл өкмөткө барсам куулап чыгат, акимиятка келсем куулап чыгат. Бишкекке барып өкмөткө арыздар жазганмын. Ошол жерден визалар коюлган, Ош областынын губернаторуна барганмын. Губернатор да тапшырма берген, жер бөлүнсүн деп. Бирок кайрадан ноокатка акимиятка келсем, кайра эле баягы эле көрүнүш. Бардыгы мени куулап жүрөт депчи. Ошол себептен мен келип эжеден интервью алдым. Бул эже дагы ошончолук жүрөгү таза адам экен. Азамат, мен сага ошо акчаңды төлөп берейин, канча сом съемка болот депчи. Мен өзү акчага тартпайм, мен өзү бекерге келем деп, эжеге эртең мен саат 8:30-9:00 келдим ноокаткачы. Анан кийин эженин сөзүн уктум. Баары жок калыс болуш үчүн мен анан кийин эже менен чогуу мыяка ноокаттын акимиятына приемныйга келдим. Келсем, сизди буга чейин кызматкерлер айткан кабинетте отурат депчи. Бирок биз келсек, сизди жок деп койду. Анан кийин орун басарыңыз да жок деп койду. Орун басарыңызга чалсак, жол текшерип атабыз, каякта жүрөбүз, биякта жүрөбүз. Конкретно айткыла, каяктасыңар, биз барайлы. Десем, трубканы өчүрүп койду. Эми бул эженин сөзүн дагы далилдеш үчүн мен кийин бул жака дагы бардым, чтоб бар жок реально болсун депчи. Булардын да сөзүн бир угайын депчи, канчалык чын эмес. Мына ишенбесеңиз сураңыз, мен барганым туурабы? Биягы жалган болбосун депчи, калыс болсун деп. Анан кийин эми мен айткан маселем ооба, эже действительно кыйналып атат. Действительно мына эки баласы инвалид. Мен эженин үйүнө да барып келдим, шартын да көрдүм жашаганынчы. Тем более мындан сырткары эки келини дагы инвалид. Азыр эженин үйүндө 4 адам инвалид жашап атат. 4 адам. Эми мен бул маселени эмне себептен чыгардым коомчулукка? Биринчиден бул эженин үнүнү чоңдор көрсүн. Чоңдорго жетсин депчи. Сизге жетсин деп. Анан кийин эң самый важный момент бул жакта биздин мамлекеттик чиновниктердин мамилесин мен коомчулукка чыгарайын дедим да. Эмне үчүн мындай карапайым инвалид адамдар келсе, ошентип куулап чыгат. Эмне үчүн кече күнү Бакыт Төрөбаев келди, эл менен жолуккан туурабы? Ал дагы биздин президентибиздин тапшырмасынын негизинде келген, эл менен жолуккан. Ошол жерде милициялар мына жерден киргизбей, эже тополоң кылып зорго кириптир залга. Ал жакта дагы очередте туруп зорго микрофонго жетсе, ал жакта да микрофонду өчүрүп коюп, аркасынан сүдүрөп түртүп чыгарып коюштур. Ошол жерде сиз дагы отургансыз, Бакыт Төрөбаев да отурган. Эмне үчүн биздин мамлекеттик кызматкерлер ошону көрүп туруп, бардыңар унчукпай койдуңар? Ошол жерде элдин көзүчө силер айтсаңар болобу эле, токто, жандыр микрофонду. Эмне мына эжени сүдүрүп алып чыгып атасыңар? Биз атайын ошондой бейбечаралар менен жолукканы келдик. Ошолордун үнүн укканы келдик. Президент ошон үчүн бизди жөнөттү бияка депчи. Жандыргыла микрофонду. Эмне көйгөйү бар? Сүйлөсүн мына эже депчи. Десеңер болобу эле? Болот эле. Бул эмне деген мамиле? Байдын баласы келсе, байлар акчасы барлар келсе, жүгүрүп чыгат бардыгы тосуп алып туурабы? А мындай кедейлер, инвалидтер келсе, булардын сөзүн даже укканга желание жок. Мына айыл өкмөт мисалы үчүн күнүнө ошол жергиликтүү эл менен айылда ошол иштейт туурабы? Бул айыл өкмөттүн кандай мамилеси бар бул элге ошондой кылганда? Бул туура эмес да. Биринчиден айыл өкмөт ошону бар жокту тактап, эжеге жакшынакай сүйлөп, көңүлүн алып, ошол жерде керек болсо ошо айыл өкмөт чогуу бияка жетелеп, сиздин жаныңызга алып келип, эже көрсөт деген. Эже, мына мен айыл өкмөтүм, мен бул вопросту чече албайм. Бул жакта закон жол бербейт экен сизге. Сиздин билимиңиз кичине азыраак экен. Мага ишенбесеңиз жүрүңүз, акимге алып барайын сизге деп туруп, сиздин жаныңызга алып келсе болот эле, туурабы? Эгерде сиз дагы чече албасаңыз, сизге дагы жол мыйзам бербесе, кайрадан барып туруп, губернаторго алып барып, мына эже, көрүңүз, мен сизди алдаган жерим жок. Мына губернатор айтып атат, мына айыл өкмөт атат. Мен как аким катары сизге айтып атам, мыйзам жол бербейт экен сизге деп адамча мамиле кылсаңыз, бул деле эже 5 жолу Бишкекке барбайт эле да. 5 жолу Бишкекке барып, мына инвалид бала машинесин айдап жүрөт. Бир жолу Сусамырда машинеси өчүп, тоңуп калып өлүп калган дедик дейт. Бардыгы өткөн машинелер толтура жүрөт экен, эч ким токтогон жок дейт. Жакшы дагы ошолордун арасында бир адам токтоп, эже мен местам жок, бирок силер мыякта тоңуп өлүп каласыңар. Багажникке эптеп тыктым дейт. Баткызып туруп, бизди багажникти бүктөп туруп, Газпром заправкага чейин алып барып бизди таштады дейт. Тоңуп калды балам, мен ошо туалетке кирип ысык суу алып келип бакалашкада бутуга туз койдум, дадан чемирдим. Мен ишигенимди эле билбедим. Эми мен айтканым, биздин карапайым элибизге
Качан мамиле оңолот? Качан биз өзүбүздү хан сезип керсейип жүрөбүз? Качанга чейин? Айыл өкмөтүңүз өзүнчө мамлекет. Акимиятка келсе бул жакта өзүнчө мамлекет. Губернаторго барса губернатор да өзүнчө мамлекет. Орун басарыңызга келсе, орун басарыңыз да айтып жогол бияктан депчи. Инвалид балаңды 2 жылдан бери жетелеп жүрөсүң деп. Жетелеп басканым деле зыркырайт. Апа, мени алып кирбечи, апа, мен намыс кылып атам. Эми бул эже да кече айтып атат. Азамат, мен ден соолугум жакшы дейт. Мен тирүү кезимде өзүм менен путум менен басып жүрөм ошентип кыйналып, эч ким укпайт. Мен эртең өлүп калсам мына инвалид балам каяка барат? Канча жолу келет акимиятка? Канча жолу айыл өкмөткө барат? Канча жолу жер адиске чуркайт аркасынан? Бул деген туура эмес мамиле да. Анан кийин ошол жактын айласынан бул эже ошон үчүн өкмөткө барды, аяктан да үйүнө жетпеди. Ошактагы балдар айтыптыр, жүрүңүз Ташиевке баргыла депчи. Ташиев чеже сиздин маселеңиз деп. Ооба, бул анан кийин ошон Ташиевке барып, ошактын арызын жазып, регистрация болуп, ошол арызын алып алып, сүйүнүп чуркап келди биякачы. Бул жигиттерден да айыпы жок. Бул просто эже билимсиздиктен мына катым койду деп туруп, булар берет экен, значит, булар чечет экен деп ошон үчүн эле бул жүгүрүп келип, кече ошон үчүн мага арызданып атпайбы? Булар дагы мага телефон чалып, мен туура дедим, ооба, хорошо, мен видеону өчүрөйүн дедим, макул. Эми мен айтканым, мынандай инвалиддер не только мына Караташ айылда, мына Кулатов айылда деле ушундай акыбал. Ал жакта деле канча инвалиддер жүрөт. Ал видеолордо жакын күндөрдө чыгат дагы. Ал жактагы инвалиддер ошону айтат. Айыл өкмөткө келсең эле баардыгы керсейет. Бизди адам катары көрбөйт. Мындай мамиле болбойт да, туурабы? Кудайга деле жакпайт да. Биринчи очередь мынандай инвалидтерге жардам бербейлиби? Бул инвалид бул күнөөкөр эмеспи бул ошентип төрөлгөнүнө? Туурабы? Булар эмнеге биз үчүн, адамдар үчүн Алла Таалам ошондой инвалидтерди жаратып атат. Силер со адамдар көргүлө депчи. Мага шүкүр келтиргиле, Кудайдан корккула. Силерди дагы ошондой инвалид кылып жаратып койсоң болот эле депчи. Же эртеңки күнү силерди дагы ошондой инвалид кылып койсоң болот деген сөз да булчу. А буларды биринчи кабыл алып, булардын көңүлүн алып, булардын маселесин чечип, адамча мамиле кылсак жакшы болот эле го. Ошонун айынан бул жүрүп атпайбы Бишкекке чейин каттап. Мына баласы таксист экен, бир жалгыз бала мына иштейт экен. Нан тапкан ошол бала экен. Эже мына кече Бишкекке барган үчүн деп 70 000 сом мен кредит алдым дейт. Машина топ калганда. Ошо 70 000 сом бүт Бишкекке кеткен акчам кетти дейт. Мотор бул бала жаштык кылат дагы, буяк жаз болуп аткан. О Бишкек кандай погода экенин биз билбейбиз да. Суу самырга келгенде тоңуп калыптыр суусучу. Кетпеп Антифриз куйбай кеткен экен. машина тоңуп калган, сразу мотор кармаган. Мотор менен карап кетет да. Келдик дагы сүдүрөп келген акча, ошко токтоткон акча,